мен бир нерсени айтып кетейин, Тилек мырза. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жанагы Ош Бишкек жолунда жылда кар көчкү болуп, биздин каттоочулар кыйналат да, кардан жол жабылып калат, башка болот. Ошо быйылкы жылы ошо кар көчкүнү тоосуу боюнча 11 гана процент аткарылыптыр да, ушу 8 айга чейин. Калган пайызын кайтып аткарасыңар. Силер берген отчет боюнча мына Ош Бишкек жолу, Уна жолу боюнча 246 чакырымда кар көчкүдөн сактоо долбоору боюнча ЖК компаниясы менен кардан коргонуучу галерея куу иштери боюнча 7 айдын ичинде жалпы жумуштардын көлөмү 11% аткарылды деп турат. Ал эми Айбек Жапарович, 246 километрде Бишкек Ош жолунда мына өзгөргө жана мен жогоруда айтып кетпедимби, тиги неме деп, бүткөн галерея бүттү деп жана ЖК компаниясынан. Ошондой эле ЖК компаниясынан баса биз былтыр барып туруп жана ошо кар көчкүлөр боюнча сактоош иштерин жана кол коюшуп келгенбиз. Алардын ошо графиги боюнча азыр ылайык келе атат. Бул 2 жылдын ичинде бүтө турган иш, графиги менен эле келе атат. Мен айтканым анан дагы жана жогоруда айтып кеткен ошо суроо айтып кетейин. Өзүңүздөр билесиз, ошо президент болсо азыр биздин урматтуу президентибиз айтты го, бүт асфальттын баарын тең бүтүрөбүз депчи, жолдун баарын тең бүтүрөбүз деп. Мына буюрса эми ошондой кичине неме менен иштин баарын тең мына буюрса баштадык. Бүт баарын пландап, мына бүт баарын уже бүтүргөнгө даяр болуп атпайбызбы. Мына келерки жылда 453 техника алалык деп атабыз. Техника баарын тең күчтүүлүк деп атабыз. Заводдорубузду мына 3 завод алдык, дагы 4 завод алабыз. Ошондо буюрса бүт айтылып аткан жолдун баарын тең депутаттар айттырбай эле өзүбүз эле айтып жасаганга жетишебиз буюрса. туура айтасыз. Негизи ошондой болуш керек. Аткарылбайгына байланыштуу биз депутаттар мыйзам чыгаруучу жана ошондой эле көзөмөлдөөчү жана элдин үнүн жеткирүүчү органбыз. Биз элди кыдырганда эл бизге ушуну айтат. Биз ошону силерге жеткирип жатабыз. Кээде сиздердин дагы жергиликтүү жетекчиңер жакшы карабай калат, жакшы иштебей калат, жогоруда дагы айтып кетти менин коллегаларым. Ошого байланыштуу биз дагы айтып турсак, силерге ашыкча болбойт. Негизи иш бир аз жылды мен жогоруда айткандай сиздин иш. Бирок мына мен айткан нерселерди сиз так кылып аягына быйыл чыгарбасаңыз болбойт. Түшүндүк. Мына кар көчкүлөр боюнча да айтып кеттим. Жана ошондой эле сиздер Ош Баткен Исфана жолун бүтүрүп эксплуатацияга бердиңиздер да туурабы? Баткен Исфана жолу боюнча 75-тен 108-ге чейинби? Ооба. 75-тен 108-ге чейин берилди. Берилди. Бирок ушул 7 жылда бүттү туурабы? Баш аяк болуп. Ал эми мага чейин бүттү, анан ошону билбейт экенмин. Ош Баткен Исфана жолу боюнча 7 жылда силер эксплуатацияга өткөрдүңүздөр да. Бирок силер өткөргөндөн кийин Генеральный прокуратурадан 189 миллион зыян келтирилди деп иш козголду. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Ал боюнча эми ИБРден да ошо Исламский банк развитиядан комиссия келди. Ал иштер жүрүп атат, ошоктон текшерүү иштери жүрүп атат. Мен айтарым, ишиңиз көп болуп атат, бирок бардыгын сапаттуу караш керек. Себеби жасалып бүткөндөн кийин артынан ушундай чыккан бир аз жагымсыз нерселер сизге да бизге да туура келбейт. Ишиңизге ийгилик андаша. Жогоруда мен айткан Кара Суу районундагы бардык жолдорду жана ошондой Ош шаарынын ичиндеги титулга кирген объекттерди караңыздар. Жана титулга эмдиги жылы киргизебиз деп кат бергенсиздер, ошолорду да караңыздар. Анан Ош Бишкек жолунда биздин элдер эртең кышта жакшы өтүш керек. Кар көчүп ал жерде калып калбаш керек. Жана сиз 11 айттым го 10% аткарылыптыр депчи. Ошону мүмкүн болсо күчөтүш керек. Себеби эртең кар көчкүдө калып кетсе ошол жерде биздин жарандарыбыз кийинкири ошол жерде тамактанып же башка кылып эртерээк чыкканга условия болуш керек да. ЖК компания менен бул боюнча иштеп жатасыздар. Билем, ушуну тездеткиле. Рахмат, ишиңерге ийгилик.